19 бөлүм. Ахаб Изебелге Ильястын кылган иштеринин баарын, бүт пайгамбарларды кылычтап өлтүргөнүн айтып берди. Изебел Ильяска элчи жиберип, сен тигилерди өлтүргөндө, мен да сени эртең ушул убакта өлтүрбөсөм, анда Кудайлар мени жазаласын, катуу жазаласын деп айттырды. Ильяс муну укканда ордунан туруп, жанын сактап калыш үчүн Жүйүттүн Беер-Шевасына келип, ал жерге өз кызматчысын калтырды. Өзү бир күн жол жүрүп, чөлгө келип, бир бадалдын түбүнө отуруп, өзүнө өлүм сурап: «Теңир, эми жетишет, жанымды ал, анткени мен аталарымдан артык эмесмин» деди. Анан ал бадалдын түбүнө жатып уктап калды. Ошондо ага периште колун тийгизип: «Тур, тамактан» деди. Ильяс көзүн ачса, баш жагында чокко бышырылган ачыткысыз нан жана бир кумура суу туруптур. Тамактангандан кийин кайра уктап калды. Теңирдин периштеси кайрылып келип, экинчи жолу колун тийгизип: «Тур, тамактан, анткени алдыңда узак жол турат» деди. Ильяс туруп, тамактанып, кубаттанып алып, Кудайдын тоосу Хорепке чейин 40 күн, 40 түн жол жүрдү. Ал ошол жердеги үңкүргө кирип, түнөп калды. Ошондо Теңирден ага сөз болуп: «Теңир ага, Ильяс, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?» деди. Ал: «Мен Себойот Кудай Теңир үчүн кызганчаактык көрсөттүм. Анткени Исраил уулдары сенин келишимиңден баш тартып, сенин курмандык чалынуучу жайларыңды бузуп, сенин пайгамбарларыңды кылычтап өлтүрүштү. Мен жалгыз калдым. Бирок менин жанымды да алыш үчүн издеп жүрүшөт» деди. Теңир ага мындай деди: «Чык, тоонун үстүнө, Теңирдин алдында тур. Ошондо Теңир өтөт. Теңирдин алдында тоолорду жарган, аскаларды кыйраткан чоң, катуу шамал болот. Бирок Теңир шамалда эмес. Шамалдан кийин жер титирөө болот. Бирок Теңир жер титирөөдө эмес. Жер титирөөдөн кийин от келет. Бирок Теңир отто эмес. Оттон кийин акырын соккон жел болот». Ильяс муну укканда чапаны менен бетин жашырып, үңкүрдөн чыгып, анын кире беришинде турду. Ага дагы үн угулуп: «Ильяс, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?» деди. Ал: «Мен Себойот Кудай Теңир үчүн кызганчаактык көрсөттүм. Анткени Исраил уулдары сенин келишимиңден баш тартып, сенин курмандык чалынуучу жайларыңды бузуп, сенин пайгамбарларыңды кылычтап өлтүрүштү. Мен жалгыз калдым, бирок менин жанымды да алыш үчүн издеп жүрүшөт» деди. Теңир ага мындай деди: «Кайра чөл аркылуу өз жолуң менен Дамаскка бар. Барганыңда Сирияга Хазаэлди падыша кылып майла. Ал эми Нимши уулу Жеюну Исраилга падыша кылып майла. Абел Мекелалык Шапат уулу Элишаны болсо өзүңдүн ордуңа пайгамбар кылып майла. Хазаэлдин кылычынан качып кутулганды Жею өлтүрөт. Ал эми Жеюнун кылычынан качып кутулганды Элиша өлтүрөт. Бирок мен Исраилда 7000 эркек калтырдым. Алардын баардыгынын тизелери Баалдын алдында бүгүлгөн эмес. Алардын бирөө да аны өпкөн эмес». Ильяс ошол жерден кетип, кош айдап жаткан Шапат уулу Элишаны тапты. Анын 12 кош өгүзү бар эле. Өзү 12-синин жанында болчу. Ильяс анын жанынан өтүп бара жатып, ага өзүнүн чапанын ыргытты. Ошондо Элиша өгүздөрүн таштап, Ильястын артынан чуркап барып: «Атам менен энемди өөп келгенге уруксаат бер. Анан мен сенин артыңдан барам» деди. Ал ага: «Барып кел, мен сага эмне кыла алмак элем» деди. Ал Ильястын жанынан кеткенден кийин 2 өгүз алып, аларды союп, алардын буурусунун отко жагып, эт бышырып, элге таратты. Алар жешти. Өзү болсо ордунан туруп, Ильястын артынан барып, ага кызмат кыла баштады.